Эфир сулантабыз достор, таңерте турганда сөз түрдө машыгуу менен баштасак, күнүбүз жагымдуу өтүшү мүмкүн деп көптөгөн адистер айтып келет. Андыктан дал ушул көнүгүүдөн биргеликте эгер даяр болсоңуз келиңиздер, даяр болуңуздар. Азыр биз эң мыкты адистин колдоосунда, көрсөтүүсүндө, үйрөтүүсүндө дал ушул көнүгүүнү да баштайбыз. Ал эми мен үстүндө кийип турган кийимдердин баары экрандын алдында турган даректеги спорт кийимдери менен алектенген, спорт кийимдерин көптөгөн жылдан бери сатып тоголобу же болбосо сейилдегенгеби, башка бир спорт оюнуна катышуугабы, айтор каалаган спорт түрүндөгү дал ушундай кийимдерди ала алсаңыздар болот. Ал эми биздин студиябызда бизге бүгүн кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек экени тууралуу Айсалкын Аманбек кызы, йога пилатес машыктыруучусу өтө берет. Сөз сизде. Бүгүн эртең мененки көнүгүүлөрдү арыктоого жана белибизди ичкертүүгө жасайлы. Бел ичкертүүгө. Албетте. Ал үчүн биздин бутубузду акырындап мындай чоңураак шилтеп, ушул позицияда оң бутубузду оң жакка, оң тарапка манжаларды каратабыз. Акырындык менен колубузду, сол колубузду өйдө тартабыз дагы, оң колубузду мындай ылдыйралап эле калтырып коебуз. Эң негизгиси сол колубуз менен өйдөрөөк тартылыш керек. Сол колубуз оордотуп бизди тартып турат. Эми сол жактагы ушул линиябыз акырындык менен арыктап бизге билинип турат. Тартылабыз. Дем алабыз дагы акырындык менен ошол эле көнүгүүнү сол жакка жасайлы. Сол бутубуз менен манжаларды тартабыз дагы, оң колубуз өйдөрөөк тартылат, сол колубузду бошотуп коебуз. Дем алабыз. Эң негизгиси дем алууну төшүбүз менен дем алып, колубуз менен өйдөрөөк тартылалы. Дагы көтөрүлөлү. Кыйналып чыктым го. Акырындык менен эми бутубузду астыга тартабыз манжалар менен. Колубузду бирибизге манжаларыбызды кармап, оң жакка мындай артка тартылабыз, астыга кетпейбиз. Эми сол жакка. Ошол эле мындай кыймыл аракетти ылдый жактан жасасак. Үстүбүздөн бирөө басып тургандай кыймыл аракетти ылдый жактан. Мен муну кичине жана сумоистердин машыгуусуна окшоштуруп коем да. Үй шартында жасалган аябай кооптуу кыймылдардын бири экен. Дагы эми сол жака, оң жака. Бул кыймыл аракетти негизи кош бойлуу аял заты деле жасай берсе болот. Эң жакшы мындай кандай десем, сөктөрдү ача турган жана чоюла турган кыймыл аракеттер. Муну кош бойлуу эмес анча-мындай адамдар деле жасай алат. Жок, негизи кош бойлуулары көбүрөөк жасаса болот. Эми тизелетебиз. Оң бутубузга тизебизди коебуз дагы, сол бутубузду кичине мындай линия менен тартып коебуз. Манжалар асты жакты карайт. Акырындык менен сол колубузду менен кармайбыз дагы. Биз бутубузду өйдө жактан тартылабыз дагы. Өйдө жана эми сол жака. Сол жака. Сол жака акырындык менен расыл дагы кичине тартылалы. Мен максималдуу өйдө жака. Ары көздөй келсем сынып калчу. Дагы. Эми акырындык менен оң колубузду астыга коебуз, жерге коюп туруп эле сол колубуз менен эми тартылабыз. Эң негизгиси төшүбүз өйдө жакты карап турат. Ушул көнүгүүлөрдүн баары арыктатат, Арыктатат. Кепилдик бересизби? Албетте. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кайталап жатышса керек, менимче абдан ыңгайлуу эле, мындай оңой көрүнгөнү менен бирок кичине оор көнүгүүлөр экен. Албетте. Оорчулугу бар. Эми акырындык менен сол бутубузду көтөрүп көрөйүн. Бул кичине баланска. Арыктайт десе эле ичибиз менен арыктап кетпей, бүт денебиз менен тонуска кире тургандай булчуңдарды чыңылтып кыймыл аракет жасайлы. Ошол эле көнүгүүнү сол жакка жасап коелу. Акырындык менен келиңиз. Колубузду ылдый жакка тартабыз дагы, сол колубуз менен өйдө жана оң жакка. Кыйналып баратсаңыз, колуңузду бутуңузга коюп койсоңуз да болот. Төшүбүздү өйдө жакка анан дем алабыз. Эң негизгиси дем алыш керек. Кычкылтек менен ушундай химиялык процесстер өткөндөн кийин гана биз арыктайбыз.
сол колубузду түшүрөлү, оң колубуз менен эми сол жака тартылабыз, чоюлабыз. Бул деген бул көнүгүү чоюлганга дагы жана булчуңдарды чың алдыруу турган көнүгүүлөрдүн бири. Бутубузду көтөрөбүз. Өйдөрөөк. Дем алабыз. Рахмат. Эми кишини Расулду кыйнай турган көнүгүүлөрдүн бири. Мен кыйналдым. Мен даярдап койдук. Кишини отуралы. Андан кийин компенсация берем. Бул позицияда колубузду бутубуздун астына киргизебиз да, кишини артка карай жыгылгандай кыймыл-аракет жасайбыз. Бутубузду өйдө көтөрөбүз. Дем алабыз, төшүбүз менен астыга жана өйдө жакка тартылабыз. Колубузду кое берип койсок болот. Кое бере алсак, кое бере албасак, кармап турабыз. Дем алабыз. Жыгылбайбыз. Эгер баары жакшы болсо, акырындык менен бутубузду мынтип тартып койсок да болот. Аябай татаал экен. Мен ойлогом да, оор темирлерди көтөргөн кыйын бар. Пилатестирдин эң эле бир сонун көнүгүүлөрүнүн бири. Акырындык менен түшөбүз. Эми болду, компенсация берели Расулга. Акчалайбы? Айтырган баарын сонун жасап атат. Эми тизелейбиз дагы, асты карай карайбыз. Колубузду манжалар менен жакшылап коюп коебуз дагы. Тизебизди жамбаш линиясына коебуз. Оң колубузду астыга тартабыз. Эми сол бутубузду артка тартабыз. Диагонал боюнча тартылгандан кийин бул дагы бир жанакы чоюла жана булчуңдарды чың алдыра турган көнүгүүлөрдүн бири болот. Ошол эле көнүгүүнү башка жака жасайлы, сол жагыбыздан сол колубуз менен оң бутубузду тартабыз. Дем алабыз. Салбас эле болду. Эң негизгиси ич булчуңдарын кысып, прессти кармап, белибизди чоюп тартып турабыз. Баарыбыз эле калчылдап атабызбы, мен эле калчылдап атам. Мен деле калчылдап атам. Дагы кармайлы. Дагы бир жолу оң жактан. Биздин алпырчыларга күнүмдүк өзүн ойгото турган көнүгүүлөрдүн бири болсун. Жөн кетип калбай, Эми сол колубузду прессти кармайбыз, ичибизди чың алдырабыз, калтырабыз. Акырындык менен артка тартабыз. Бул белибизди кичине чое турган көнүгүүлөрдүн бири. Дем алабыз, көтөрүлөбүз. Ошол менен негизгиси эң бир 4 көнүгүүлөрдүн бири күндө жасап турсаңыздар, ичиңиз жакшы тартылып, белиңер ичке болуп, жана бүт денедеги булчуңдарыңар чыңалып турат. Ушуну эми бүттү, Бүттү. Сизге чоң рахмат. Силерге рахмат. Көнүгүүлөр аябай татаал экен. Өзүңүздөр көргөндөр да тергөөсө. Тердеп азыр ар бир булчуң бошоп, максималдуу түрдө эс алып калдым деп айтсам болот. Эгер бул көнүгүүлөр жасап көргөндөр болсо, сөзсүз түрдө бул айткан сөзүмө кепилдигин ишенет болуш керек. Дени сак болууда эч кандай ооруктарды айтырган 20-10-30 килограммдык ооруктарды көтөрүп кереги жок. Мына мындай кичинекей 10 мүнөттүк көнүгүү жасап койсоңуз толук түрдө жетиштүү экен.